Бүгүн аркыл маселелер талкуусунда ушул Кытай атоллоруна визасыз режим киргизүү тууралуу сунуш айттыңыз. Бул болсо социалдык тармакта абдан катуу талаш талкууларды жаратып атат. Депутат бул Кытайдын кызыкчылыгын көздөп атабы деген суроолор пайда болду. Сиз эмне дейсиз? Мен бүгүнкү ар кандай маселеде көтөргөн маселем биринчи ушул Кыргызстандын жарандардын кызыкчылыгын көздөгөн маселе. Мына биз Кыргызстанда жумуш орундары жок экенин билебиз, аз экенин билебиз. Жумуш издеп биздин канча жарандарыбыз миграция болуп, сыртка миллиондон ашык жарандарыбыз жүрөт. Ошол эле кезде бизде туризмдин потенциалы абдан жогору. Биз ошол потенциалдын 10% да колдоно албайбыз. Эгерде биз туризмди өнүктүрүп, туризм инфраструктурасына акча бөлүп, бир жакшы шарттар түзсөк, бизге туристтер абдан көбөйүп, ар бир турист 4 кишини жумуш менен камсыз кылмак. Бирок эмне үчүн Кытай? Себеби дегенде бай өлкөлөр абдан көп да. Ошол эле Европа өлкөлөрү бар, дагы башка өнүккөн өлкөлөр бар. Ошолорго визасыз режим киргизип, ал эми бул коңшу Кытай менен виза режимин мурдагыдай эле калтырып койсо болбойбу? Бул жерде мен туура түшүндүрүп кетейин. Бул мен баардык эле Кытай жарандарына визасыз деп айткан жерим жок. Бул жерде бүт Кытай жарандарына виза жок эмес. Бул туризм тармагындагы турист болгон гана кытайларга визасыз режим. Мисалы үчүн биз алысты барбай эле жакынкы Россия, Казакстанды алып көрөлү. Казакстан менен Россия канча 15 жылдан бери булардын ич ара келишими бар. Эки мамлекеттин ортосунда. Алар групповой, безвизовый, туристический режим, режим деп коет. Бул жерде визасыз эле группа 30, 40, 50дөн турган турист келет дагы. Ошол туристтик компания канча жаран келсе, ошонун баарын кайра чыгып кетишине гарантия берет. Алар ошого кепилдик берет. Алар ар бир ошо Кытайдын жараны чыгып кеткениге өздөрү жоопкерчилик алат дагы. Ошентип туристтерди алып келип, бүт ошол өзүнүн өлкөсүнө саякат жасатып кайра жиберишет. Бирок ошондой болсо дагы мына Кытай абдан көп, калкы абдан көп өлкө. Анан кийин ал жактан ошол Кытай атолдору келип Кыргызстандан чыкпай коет деген кооптонуулар пайда болуп атпайбы? Бизде бул маселени мен бүгүн эле көтөргөн жокмун. Бул маселени мен депутат болуп келгенден бери айтып келем комитеттерде. Бул жерде биз Кытай тараптан келген жарандарды, туристтердин баарын эле мындай шек санап кабыл алышыбыз керек да, анын жакшы жактарын карашыбыз керек. Мисалы, дүйнө жүзүндөгү туризмдин дүң продукциянын көлөмүнүн 30%-ны ошол Кытай туристтери калтырып кетет. Ал эми ошондой эле дүйнө жүзүндөгү туристтердин 30%-ын Кытай туристтери түзөт. Ошондуктан биз ушул потенциалды колдонушубуз керек.